Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге Новопавловкадан Алтын Орда қонышынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туғандар Фрунзе көчөсү жана Школьная көчөсүнүн кесилишинде турам. Новопавловкадагы могу Азия маркетинде ориентир алсаңыздар, ушунун жанындагы көчө менен түз түшүп, бираз оң тарапка бурулсаңыздар, Кыргызстан көчөсү 38-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Сіздер бұл үйгө, бұл Школьный көчөсү менен Азия тарапынан дагы, же болсо бираз чыгышырактан Глобус тараптан деле Гоголя көчөсү менен кирсеңиздер болот. Үйдүн жанынан 8-чи автобус дагы жүрөт экен туғандар. Эми андан ары үйгө жетип калган маалыматты берейин. Оке туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүн көчө каршыдагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Туғандар, бұл жер Кыргызстан жана Маматемин көчөсүнүн кесилиши. Ушул жерден өтөсүздөр, катардагы экинчи үй бүгүн көчө каршыдагы сатылуучу үй болуп калат. Дарек Алтын Ордо, Кыргызстан көчөсү 38-дарек болуп калат экен туғандар. Маматемин жана Кыргызстан көчөнүн кесилиши. Анан жалпысынан жердин аянты 5 соток, түштүк чек ара мына бул жерден башталат. Дарбаза, калиткасы, түндүк чек арасы туғандар. Мынакей бул жактагы коштонун заборуна чейин болуп калат. Мына бул жерге чейин 5 соток кызыл китеп жана чек паспорту бар. Жолдор кенен, электр энергиясы бар экен, суусу бар, отопление, паровое отопление и газ, природный газ келген, аны киргизип алуу керек туғандар. Так, мектеп боюнча айтсак, бул жактагы Чыңгыз Айтматов гимназиясына барышат экен балдар туғандар. Так, андан ары кошуналар, мынакей райондун көрүнүшү. Тынч жакшы жерлердин бири экен. Андан ары кирсек, бул мынакей хоросу. Дарбаздан киргенде машина койгонго жайы, ылдый тарабы стяжка болгон. Ары жагында үйдөн ары жагында дагы бош жери. Үй боюнча айтсак, узун турасы оңго 9, стенасы саман кирпич, сырткы тарабы утеплять этилген, сырткы тарабынан мындай травертин менен жасалган. Анан үйдүн батыш тарабынан заборго чейинки ушунча аралык. Калсаңыздар үстүн жаап, склад навес кылып коесуздарбы? Бул жакта эле стяжка болгон, жана бул жактан мына отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Отопление котел ушул жактагы бөлмөдө жайгашкан туғандар. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Жери 5 соток, кызыл китеп, чек паспорт бар. Анан бул тарабында мына туғандар үйдүн чыгыш тарабында дагы кенен бош жери. Ал жактын да азыр маалымат берем. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туғандар. Мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Эки тараптан тек чарак боюнча чыгасыздар. Үйгө киргенде эле ушундай коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туғандар. Мынакей свежий ремонт, полдору ламинат экен. Көрүп тургансыздардай эшиктер орнотулган. Анан оң тараптан баштасак, сиздерге тааныштырып, душ, мынакей раковина орнотулуучу, сушилкасы, суус аристон менен жылыйт, дубалдар, кафель, полдор кафель туғандар. Так, андан ары бул жагында бир спальный бөлмө, чыгыш тараптан терезе орнотулган туғандар. Мына көрүп тургансыздардай ремонт, дубалдары обой экен. Бул жакта кухнясы. Кухня жана тамактануучу бөлмө, батыш тараптан терезе, отоплениянын батареясы. Көрүп тургансыздардай ремонт туғандар. И андан ары түз кирсек, бул жакта туғандар мондай зал, батыш тараптан терезе. Көрүп тургансыздардай ремонт, потолоктор сонун кол боюнча салыптыр туғандар. И мына полтору ламинат, отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө бар экен. Оң тарапта бул жерден дагы бир спальный бөлмөгө өтүп кете алабыз. Чыгыш тараптан терезеси орнотулган. Так, 1-2 спальный бөлмө, зал, кухня, санузел туғандар. Андан ары мен кайрылы сатылуучу үйдүн коросундамын туғандар. Мынакей бул үйдүн чыгыш тарабы, ушунча бош жери. Чек аралар көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Ал жагы кошуналардын торуна чейин, сырткы ажатканасы түштүк чек арасында бул жерге чейин болуп калат туғандар. Бул жерге чейин.
Дагы эмне маалыматы? Баасы болсо бул үйдүн $60,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси телдер жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр дагы болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.